Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Мадисаков мектебинин мүчөсү Гүлзар Жумагулованын дөңгөлөк дүйнө аңгемеси. Борбор калаанын четиндеги жаңы конуштан чыккан көк автобуста бул жолу да эл шыкалып жык. Орундукта отургандары бактылуу, туруп тургандары автобуска батып киргенине ыраазы. Бир кезде автобус ордунан козголду. Ооз жагына эптеп кирип, тыгылып туруп калган улгайган аял наалып кирди. Айланайындар, кичине жылып койсоңор боло? Ботом, өзүңөр батсаңар эле болдубу, деди, алдында тургандарды демитип. Эч кимиси ордунан козголбоду. Козголоюн десе дагы бурула алчуда эмес. Анан алик аял айдоочу балага сүйлөнө баштады. Күнөөнүн баары айдоочуларда, өз багында келип, өз багында кетсе, мынча тыгылыш болбойт эле деп, айдоочуга акшыя карап койду. Кулда кулак жок дегендей, айдоочу жаш бала экен, улгайган энеси менен тең аялга эч нерсе деп айта албады. Тескерисинче, баягы ооздогу аял түр түшүп отуруп, бир маалда жогору жака чыкты. Орундукта отурган орто жаштагы келин аны көрө калып, "Келиңиз эже, бул жака" деп ордунан турду. "Рахмат айланайын, өркүнүң өссүн" деди. Саамай чаштары чыгып, жоолугу кыйшайып кеткен аял орундукка жайылып отурду. Автобус кийинки аялдамага келип токтогондо, Кудай бетин салбасын, жерге түшкөнүнүн киргени көп болду. Автобустун эшиги жабылбай, айдоочу микрофондон "Эшикке жакын тургандар, берегирээк болгула, эшикти жабайын" деп 2-3 жолу кыйкылдатып жатып эшигин араң жапты. "Өхи" деди бир кезде каалгага жакын турган толмоч келин. Аңгыча эле ортодон нааразы үндөр чыга баштады. "Байке, эмне түртүп жатасыз?" деди бою узун сары кыз артында жабышып турган жигитке. "Чоң кыз, чачың оозума кирип жатат, алып койчу ары жака" деди колу менен бети башына жабышкан кыздын жайылган чачтарына итиркейи келип. Кыз сирпилдеп, чачын жыйнап, көкүрөгүнө таштап койду. Ортоңку катарда отурган байбичеге бул көрүнүш жага бербей калды. "Деги эле азыркы кыздарга түшүнө албайм, чачтарын жазып кое беришет экен, тыкыйтып эле түйүп алса болбойбу? Элди да өздөрүн да жүдөтпөй" деди. Ал чачын жазып алган бир топ кыздарга карап, атайылап сүйлөнүп. Бул сөз албетте чогуу бараткан кыздарга жаккан жок. Бирок алар эч нерсе деп айта алышпай, болгону унчукпай ичинен "Ишиңиз канча" дегенсип тура беришти. А көпчүлүк ичтеринен макул болушкандай, кээ бирлери байбичени колдоп, баш ийкешип жылмайган болушту. Ошону айтсаңыз, өзүмдүн небере кыздарыма деле айтып жатам, заманга жараша болот тура" деди. Обочу жерде терезени карап бараткан аял шаабайы суугандай. Аңгыча автобус кийинки аялдамага токтоп, бир топ адамдар түшүп, ичи бошой түштү. Ошентсе дагы жаңы киргендердин көпчүлүгү бош орун жок, тигинен тик турушат. Бир аял бош орундук жок кармагышты бекем кармап алган. "Эже, келиңиз бул жака" деп артта отурган орто жаштагы жигит аялга ордун бошотту. "Рахмат айланайын, бактылуу бол" деди. Аял ыраазы болгондой. Ошол кезде арткы орундуктарда телефонунан көзүн албай, кээси көзүн жуумп, үргүлөмүш болуп, бир топ жаштар отурган. "Сенден деле кичүүлөр бар экен го биякта" деди аял тигил жаштарга мойнун буруп. "Мейли эже, отура беришсин" деди жигит турган жеринде жылмайып. Алды жагында жоолук оронгон дагы 2 жаш кыз отурушкан. Аңгыча болбой ак куба келген субакай бир топ жашка барып калганына карабай, өзүнө тыкан байбиче сөзгө аралашты. "Азыркы жаштардын көпчүлүгүнүн уяты жок, баары деп айткандан алысмын. Араларында тарбиясы жакшы, билимдүү жаштар дагы бар. Ыймандуубуз дейт, окугандары 5 маал намаз, баргандары мечит, анан эле кары картаңдарды сыйлоо деген ныпым жок. Мына, могул 2 кызды карагылачы, медреседе окуйт окшойт, ыймандуу дейбиз. Кана ыйманы? Апасы менен тең аял жанында туруп турат. Булар ортоларынан козголуп да коюшкан жок. Тескерисинче ырсактап күлүп, ойноп отурушат" деди, ачуусун баса албай.
Ошол кезде орто ченде отурган чокчу сакал койгон жаш жигит сөзгө кыпчылды. Ар бир адам орундукка отурууга укуктуу, жашпы же карыбы акча төлөп жатышат. Бир нерсе болсо эле ыйманга, жоолук салынган кыздарга асылат экенсиңер, жарым жартылай жылаңаш жүргөндөр деле отурат. Аларды эмнеге көрбөйсүңөр? Деди өңү кумсарып, жеби чүдөй титиреңдеп. Айланайын, сага ким сүйлөп жатат? Бул кыздарга тарбиялуу болгула деп айтканыбыз жакпадыбы? Сага эмне болду? Жаш эле экенсиң. Атаңдан биринчи сен сакал коюп алсаң керек, деп жине келип сүйлөндү байбиче. Аны өзүм билем, силер аны түшүнбөйсүңөр. Атама тийишпегиле. Ал дагы союзуңардын азабын тартып, ооган согушуна катышып, майып болуп келип, көп өтпөй көз өттү. Мен төрөлгөндөн кийин көргөн жакшылыгы ошол болуптур деп мистейди. Союздун убагында көп эле балдар барып келишкен. Сенин эле атаң жалгыз барган эмес, жаткан жери жайлуу болсун деди алдыңкы катарда отурган киши. Бул автобустун жолу башка, автобустарга караганда өтө узун. Шаардын бир башынан экинчи башына бара турган каттам. Каттамдын кап ортосунда чоң базар бар. Автобустун терезесинен күздүн ажайып таңы көрүнөт. Шаардын көчөлөрүндө толгон унаалар. Адамдар шашып-пушуп жумушуна жөнөп жатышкан маал. Көк автобус аялдамага келип токтогондо базардан чыккан эл бири-бирин сүрүп ичкери кирди. Автобустун ичи ысып, терезелер бууланып кеткен. Арткы орундардын көбүн жаштар ээлеп алган. Бири кулакчын менен музыка угуп, кээси каткырып сүйлөшүп бара жатышат. Эшик ачылып, таяк таянган карыя кирди. Артынан эле баштыгы оор, ак чач аял башпакты. Экөө тең бош орун издеп, көздөрү айланага тегеренди. Аңгыча алдыда отурган жаш келин баштыгы оор улгайган аялга орун бошотуп берди. Байбиче күшүлдөп барып отуруп калды. Бир кезде эсине түшө калдыбы, маңдайында орун бошоткон келинге карап, "Рахмат айланайын" деди. "Эч нерсе эмес, апа, Алла ыраазы болсун" деди алиги келин. "Айланайын, ушу өз тилиңерде эле сүйлөсөңөр жакшы болмок. Алла ыраазы болсун дегениңерди кандай түшүнсө болот? Такыр эле түшүнө албаймын" деди. Байбиче бир нерсеси кем боло түшкөндөй келинге тигилип. Келин кемпирге бир карап алып, орун бошотуп берсем да жакпадым дегенсип жооп бербестен унчукпай тескери карады. Арткы катарда отурган жаштардын такыр козголо турган ою жок. Туруп тургандардын катарында кысылып бараткан орто жаштагы киши. "Улууларга орун бошотуп бергиле деп сиздерге эч ким айткан жок беле?" деди жаштарга карап. Аны уккан жаштар мурдун чүйрүшүп унчукпай, бирин-бири карашып мылжыйып коюшту. Бир кезде күңкүлдөп бирөөсү сүйлөдү. "Байке, бул коомдук транспорт. Биз дагы акча төлөп түшүп жатабыз. Ким биринчи отурса, орун ошонуку да. Биз деле чарчайбыз, түнү бою иштегендер бар. Аны түшүнбөй эле айта бересиңер да." Жигиттин бул сөзүнө жанындагылар жандана түштү. "Ооба, жаштардын жаны жок бекен. Биз деле иштейбиз. Азыр баарына тең заманда", деди эң артта отурган мойну узун жигит. Бул сөздү угуп турган тигил киши чыдабай: "Уят эмеспи ушул айтканыңар? Кудайга шүгүр, тынчтык заман. Биз кыргызбыз, салтыбыз бар. Кыргыз ар дайым улууну сыйлап келген. Улууну сыйлабаган жаштар ким болот келечекте, билесиңерби? Орун берип койгондон силердин бир жериңер кемип калбайт. Силер жашсыңар. Бул кишилердин жашына барганда силерге дагы орун бербей койсо, эмне болосуңар, ия? Ошону ойлодуңарбы?" деди ал шагы сынгандай. Четинде отурган жаш жигит кекирейип: "Эй байке, бизге акыл үйрөтпөңүзчү. Бул биздин укугубуз. Кааласак турабыз, каалабасак жок." Автобус ичи ызы-чуу эл экиге бөлүндү. Эшик тарапта эптүүрөк отурган аксакал сөздөрү көңүлгө көк тикен болуп сайылып, жылдыздары күйүшпөй бараткан жүргүнчүлөргө баш чайкап чыдабады окшойт. Ортунан копшолуп өйдө турду. Кулагына илинеби, илинбейби өздөрү билсин. Айтыш коюш парыз дебедиби? Көз айнекчен тостойгон көзү менен артындагыларга жалт карады. "Ооба, бир туугандар, улууну урматтоо бул улуттун көркү.
Укук да керек, акча да керек, бирок адеп баарынан бийик, салт баарынан улуу деди ал кайраттуу үнү менен. Абышкандын сөзүнө баары селт этип автобустун ичиндеги көпчүлүккө жактыбы, эл бир топко тунчурай түштү. Мен дагы бир кезде айылдын кадырлуу мугалими болгомун, деп сөзүн улантты. Силерге окшогон көп сандаган балдарды окутуп, талбай тарбия таалим бергемин, бирок азыр кемпирим өтүп кетип, балдарым шаарга алып келип алышты. Азыр шаарда жашап жатам, пенсия алам деп, оор үшкүрүндү дагы көкүрөгү сайгылашып кеттиби, колун боорун алып отура калды. Автобустун ичиндеги көрүнүшкө чындап көңүлү ооруду. Кайран эл. Мурда бири-бирин сыйлап турчу эле. Эми бири-бирин тааныгысы жок. Азыр көп жаштардын эки көзү телефондо, жүрөктөрү таштай катып калганбы? Байлык, бийликтен жогору турган улуу салт деген кайда кеткен деп, ичинен каңырыгы түтөп, жүлүнү сыздап баратты. Сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Гүлзар Жумагулованын дөңгөлөк дүйнө аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.